эл ичинен эгиз төрөлгөндөрдү топтоп, алардын арасынан таланттууларын колдоп, Сүрия кайрымдуулук фонду таланттуу эгиздер сынагын өткөрүп келет. Бул иреттагы аталган фонд тарабынан уюштурулган кезектеги таланттуу эгиз балдардын жыл жыйынтыктоо алдындагы концерти өттү. Азыркы заманда билесиздер, ушундай иш-чара уюштуруудан кийин сиздердей болгон алтындай агаларыбыз, эжелерибиз келгенден кийин мен ойлойм, бүгүнкү кечебиз абдан бийик деңгээлде өтөрүнө көзүм жетет. Өнөрпоз балдар буга чейин эгиздер арасында өтүп келген сынактын жеңүүчүлөрү. Алар менен бирге ата-энелери дагы алтын апа, үлгүлүү үй бүлө жана башка баалуу сыйлыктар менен атайын ардак грамоталарга ээ болушту. Эскерте кетсек, мындай иш-чара 4-үнчү ирет өтүүдө. Үлгүлүү үй бүлөгө ардак грамота менен Ибраимова Назгүл Исаева сыйланат. Месирова Айша Бакеновна алтын апа төш белгиси менен сыйланат. Өзү 5 балам бар. Ошол 4-чүсү, 5-чиси мен кыздарым. Аты Сезим Назым. Негизи эгиз баланы Кудай берет эмеспи, бул өзүбүздүн личный достижение эмес. Бирок ошентсе дагы мындай эгиз төрөйм деп мындай ойлонгон деле эмесмин, кыялданган деле эмесмин, бирок менин ата тарабыман дагы, апа тарабыман дагы, алардын ата апалары тарабынан да биздин урукта аябай эгиз төрөгөндөр көп, менин туугандарым көп. Бул ардак грамота мен үчүн сыймык. Мындай караганда незаслуженный сыймык. Кээде бул өзүбүздүн достижениябыз эмес, бирок ошентсе дагы ушу биз эгиз төрөгөн энелерге болгон көңүл буруп койсо ошого сүйүнүп атабыз. Ушу эгиз төрөгөндөр көбөйсүн, эгиз төрөлгөндөр көбөйсүн. Акыркы жылдары мына 3М, 4М деп төрөлүп атат. Ошондой эгиздер төрөлө берсин, биздин кыргыздын саны көбөйө берсин. Ата-эне жакшы болбосо, балага мектепте, институтта жакшы тарбия бере албайт. Атанын салган жону бар, эненин тиккен тону бар. Ата-эненин сыймыгы уул кыздары эстүү, эптүү чыгып, элдик балдар болуп тарбияланышында. Ошондуктан эгиздер сырткы окшоштугу менен гана таң калтырбастан, жан дүйнөсү, өнөрү менен суктандырган талант ээлери экендигин ачып берүү фонддун негизги кызматы. Ал жерге эгиздер азыр 60 бала катышып атат. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгиз төрөгөн апалары өздөрү келди. Анан 7 дубандын апалары келишти. 7 дубандан бүт апалары келип, бул бүгүнкү концертке өнөрлөрүн көрсөтөт. Экинчиден мына жылдыкты жыйынтыктап апаларды сыйлоо аземин өткөрдүк. Биз Сүрия кайрымдуулук фонддон биз жаңыдан 225 пробадагы күмүштөн жасалган 925 пробадагы алтын апа деген медалды бүгүн эгиз төрөгөн апаларга ыйгартык бердик. Буга чейин таланттуу эгиздер сынагы бардык облустарда өткөрүлүп келген. Катышуучулардын жаш курагы чектелбейт. Алардын арасынан ырга, бийге, сайма саюуга, манас айтууга, сүрөт тартууга, кол өнөрчүлүктүн түрү боюнча шыктуу жөндөмдүүлөрү бар. Алардын көп учурда мына кыргыздын тарыхында батасын алган, көңүлүн көтөргөн, алардын алдынан кыйа өткөн эмес. Бир баланы төрөп өстүрүш деле кандай кыйын, бирок эгиз баланы өстүрүп, чоңойтуш, сүт бериш, төрөш, бойду көтөрүш кандай кыйын. Ошон үчүн ушул иш-чаранын абдан бир чоң мааниси бар да. Эми ушул балдардын бардыгы ыймандуу, берекелүү, илимдүү, ата-энени сыйлаган, элине жерине кызмат кылган уул кыздар болуп чоңойсун деп тилек кылабыз. Ошолорду тарбиялап чоңойтуудагы эң чоң эбегейси эмгек ошол энелердики. Мен бул күндү эгиздердин эле эмес, энелердин байрамы деп айтар элем. Эгиз төрөгөндүн түшүгү аябай оор. Салыштырмалуу оор. Анан мен өзүмүн 3-балам менен эгиз кыздарымдын ортосу
өзү 1,5 жаш. Тиги балам кичинекей кезинде кайтара эгиз төрөдүм. Анан мен үчүн баягы 3 баланы чоңойткон эгиз төрөгөндөй эле болду. Анан бирок Кудайга шүгүр, азыр баары чоңоюп, баардыгы самостоятельно болуп калды. Эгиздер өзү негизи ыйык келет. Бири ооруп калса сөз артынан экинчиси ооруйт да. Анан мисалы бири айылга кетип калса, каникулда бири бул жакта калып калса, уже бири-бирин издеп, сагынып, эңсеп калышат да. Мен ошондо бул балдардын ыйык экенин сезем да, жүрөгүм дагы сезет. Анан бири-бирин кыйналып атканын, сагынгандарын, эме болуп атканын сезишет булар. Айтып турушат: "Апа, мен Асанды сагындым, же Үсөндү сагындым, келсин батыраак" дешип, шүнтүп турушат да. Билинет ыйык экени. Мен 3 баланын энесимин. Улуу кызым бар, кызым 23-тө. Андан кийин булар 7 жаш күчүү андан. Балдарым азыр 2004-жылы төрөлгөн, 17 жашта. Эгиз балалуу болуш албетте абдан чоң сыймык. Кайсы эне болбосун ушул эгиз балалуу болгондо кыялданат да. Бул эң сонун сезим. Ушундай бактылуу болом, сыймыктанам. Экөө бирдей, особенно кичинекей убагында ушунчалык ширин болушат булар. Бири-бири менен ойноп, албетте бул чоң бакыт эгиз балалуу болуш. Аял затынын мойнундагы эң баалуу мончогу бул аны кучактаган балдарынын колдору. Мына ушундай бакытка бөлөнгөн айымдардын катарында эгиз уулдардын Арген менен Арлендин энеси Айнагүл айым дагы бар. Айтымында балдары студент, 17 жашта, келечектеги программисттер 6 жашынан бери бий менен алектенишип, чет өлкөлөргө чыгып, ийгиликтерди багындырып келишүүдө. Түркөн куш сайрашат сайран курап, ызгардуу күндөрдө кетсин узап, ырыскы береке келсин чубап, арулук сулуулук бизди куручап, Ноорузда ырсунам назын курап. Булардын эмгеги абдан чоң, 2 сааттап, 3 сааттап тренировка кылышат. Тренерлер Москвадан, Казакстандан келип сатына бир чоң суммадагы акча менен жалдайбыз да тренерлерди дагы. Себеби Бишкекте андай күчтүү тренерлер жок. Ошон үчүн андан сырткары Виктория деген бальный ансамбльда бийлешет. Телевидениелерде Голубой огонек ушул передачаларда чыгып жүрүшөт. Ырчылар менен иштешебиз, подтанцовка, ошондой бийлерди бийлеп жүрүшөт. Кыргыз бийи да бар. Баары сүйлөшөт. Силер эгесизлер, ооба биз айтабыз. Баары мындай карап, интересоваться. Ал эми Асан менен Үсөн 4-класстын окуучусу, 10 жашта. Мектепте манас айтуу боюнча кечелерге сынактарга катышып келишет. Балдардын бош убактысын ата-энеси тил үйрөнүүгө, спортко бөлөт. Нурзида айым 5 баланын энеси, 4 уул жалгыз кызы бар. Экөөңөр теңсиңер, кантип бирөөңөр чоң болуп каласыңар деп. Анан 10 мүнөткө чоң Асан дейм. Бир күндө төрөлгөсүңөр ооба дейбиз. Кээде апама жардам берип калам, үйдү жыйнап, пол арчып кээде Үсөн чаң арчып жардам берип калабыз апама. Мен булардын эгиз экенин где-то 7 айында билгем да. Биз УЗИге түшкөндө бирөөсү көрүнбөгөн, бири уул, бири кыз деп ойлогонбуз да. Эгиз болгон өзүнчө эле бир бакыт. Кудайым баарына эле тең эметип бере бербейт экен. Кудайыма шүгүр. Менин балдарым экөө тең аябай таланттуу. Экөө ырга, бийге аябай жакын, күрөшкө кызыгышат, күрөшкө барышат, кружокторго катышат, анан тилге дагы аябай кызыгат. Азыркы учурда тилге өтө басым жасабай атабыз, күрөш боюнча кетип атат азыр. Асан көбүрөөк мындай шустрый, Үсөн бир аз эмерак да. Өзү негизи бирөөсү эме болот экен, тентегирээк болот, бириси мындай эметет да. Бирок аябай боорукер бири-бирине. Белгилей кетсек, Сүрия кайрымдуулук фондунун ачылганына 17 жылдын жүзү болду. Бул 4-айлампасы болуп эсептелет. Аталган фонд тарабынан аткарылуучу иштер алдыда. Андыктан жаңы максат тилектердин жаңырган жылда ишке ашырылышына ишеним артабыз.